Қандай талқыланды? Бүттібі? Регионда съезд баяғылы әлегі тоталитарлық заманда болып тұр. Ешкім бізге мына Ақсақал өкөз хат жүзінде сұрау бердік Алмашар Шеніште. Бізге запрет беріп тұрып, ертең понедельник күні офиске барғыла деп қойды. Біз офисіне барғанға шартымыз жоқ. Ертеге ұшып кетеміз. Біз Ош облысының Қарасу районынан, біз 2 жол қошу қоясында 2 жол кіре олыстарының батыры. Мен уағында Тезекбаев, Құшпақ Тезекбаевич жүргенбіз боласта. Бакиевтерден қырсық көріп, мен 3 жыл түрмеде отырып келдім. Мен ошоны айтып, азыр партия қайсы жолға кетіп отырмыз. Эмнеге закрытый болады. Эмнеге филармонияда өтпейбиз деген суроолорду берсем, ответ ала албадым. Анан биз азыр чайында карабадык, башкасында карабадык. Азыркы бул партиянын максаты президентти и ошонун айланасындагы адамдар талкалаш экен. Биз уже алардын речинен бардыгын түшүндүк. Мен Сокой досума күндө айтып атам, ал туура эмес кетип атат дейт. Экс-президенттин ою эми ал досума жолуктум деп. Ал досуна жолуккан биз үчүн жалпы эл кыргыз эли турат. Ал дос деген сөздү колдонбой туруп, этиканын негизинде дос эмес, мурунку мамлекеттик ишмер катары айтыш керек. Сооронбай экөөнүн достугун бизге даңазалаган кереги жок. Анан Сооронбайга үйрөтүп атам, мынтип атам, басмайын тартып атам. Жок. Ал ишке эми кирдиби? Элдин ишенимин актайт. Биз ишенебиз ага. Себеби кара апайым калк ишени ушулга алып келген. Bir ele СДПК ийгиликти жараткан эмес, жалпы кыргыз эли, Кыргызстан эли көп улуттуу эл жараткан ийгилик болгон бул. Муну келип туруп бүгүн bir ele СДПК дебейт. Ошон үчүн биз мындай басып кетип атабыз. Сиз тууралуу айтып берсеңиз. Эмнелерди талкууланды сезде? Ишкерге берсеңиз, сиздер айтып болсоңуз. Жок. Ичинде эмне жөнүндө сөздөр болду? Эмнени талкууладыңар? Үчөөсү катары. Лидер болуп шайланды? Экс-президент Алмазбек Атамбаев. Лидер болуп шайландыбы? Лидер болду. Шайланды. А сиздер эмнеге Ситамакка катышпай кетип баратасыздар? Жолуш. Эле плюста. Элдин баары көрүп атат, угуп атат мына түзөй түрдө. Ситамакка катышпай болду десиздерби? Өз оюңузду айтып коюңуз дейм. Сиз деген депутат. Жок, кечиресиздер, пресс-конференция берилип атат, ошол жактан алсаңыздар болот жоопторду. Кечиресиздер. Узак барбай кетти. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз тууралуу айтып берсеңиз. Здравствуйте. Сиз тууралуу. Съезд жакшы болду. Вот сегодня мы избрали вновь лидера партии, это Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Вот в рамках этого говорилось. Все остальное сейчас лидер партии будет говорить на пресс-конференции. Да, биз суроо. Жана делегаттардан 15 наразы болуп, аябай бизге сөз берген жок. Ушундай аябай наразы болуп чыгышты. Сөзгө суранышты мына саат 2-де өкмөт башчысы, фракциянын лидери, депутаттар, бир топ өкмөт мүчөлөрү келип жолугат, ошондо сөзүңөрдү, сурооңорду бересиңер деп партиянын зампредседателя жооп берди. То есть съезд продолжится, да? Да, он продолжится в 2 часа. Ну, я думаю, вам надо тоже участвовать на пресс-конференции. Там все вы будете знать. Сиз Осмонов пекин нормально. Тигишин тартып болсун. Эко. Сизге тек каралып чыкты. Аратпаев. Сино акын үчө турдум. Тоспойбу? Тосол ошо. Кол менен тоссоң? Bir minut. Тос. Кетип калды. Доктурга келип атам, бөйрөгүм ооруп, аябай чачып жол сурап келип атам. Жакшы, нормально, бардык, жакшы. Не тууралуу сөз болду? Наразылыктар болду, эмне сөздөр болду? Мен доктурга келип атам алар, чачып атам. Келиңиз, Ренат байке. Нұрежан, саламатсыз ба? Съезд туралы кысқаша. Партияның съезді болды. Қандай өтті жа? Қандай өтті? Жақсы эле, нормально. Эмне сөздөр айтылды? Партияның лидері. Президент эмне деген сөздөрдү айтты? Партияның лидерinin кайра ордуна шайланды. Жана наразы болуп кеткен делегаттар эмнеге андай наразы болуп кетти? Сөз сурагандар болду. Жана бизде интервью берди го.